УКМКнын басма-сөз кызматы Бишкектеги Баткен комфорт курулуш базарынын акциясы мамлекетке өткөнүн билдирди. Атайын кызмат 11 январда тараткан маалыматка ылайык 2000-жылы Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиев парламенттин мүлк боюнча комитетинин төрагасы болуп турганда, жеке кызыкчылыгы үчүн Борбордогу 3 гектарга жакын жер тилкесин Баткен комфорт базарын арзан алып өзүнүн туугандарына каттатканы аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө базардын ээлери Баткен комфорттун 64,38% акциясын ыктыярдуу түрдө мамлекетке өткөрүп беришкен. 9 январда мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча агенттик негизги акционер катары базардын жетекчилигин алмаштырган. Ушул жылдын январ айынан баштап базардагы соода жайларынан ижара үчүн ай сайын чогултулган 10 миллион сомго жакын каражат мамлекеттик бюджетке түшөт. УКМК Баткен комфорттун калган акциялары 2020 жылдан бери Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн Аскарбек Шадиев жана жубайы Асель Шадиеванын наамында экенин, аны да сот менен конфискациялоо боюнча иштер жүрүп жатканын кабарлады. Аскарбек Шадиев 2017 жылдын соңунда биринчи вице-премьер-министр кызматына дайындалып, иштен кеткен соң 2018 жылы ага жалпысынан 3 кылмыш иши козголгон. Ал ошол эле жылы Баткен аркылуу Тажикстанга, андан ары АКШга чыгып кеткени кабарланган. 2020 жылдын 10 июнунда Бишкектин 1-май райондук соту Аскарбек Шадиевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз баюу беренелери менен күнөөлүү деп таап, сыртынан 13 жылга кесип мүлкүн конфискация кылган.